Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Камчек Кыдыршевич, саламатсыздарбы? Жанакы менин коллегаларым ой пикирлер бөлүп кетип атпайбы туугандар боюнча да, эгер коррупция менен чектелген мамлекеттик кызматта иштеген адам болсо, балдарындагы, жубайындагы, туугандарындагы толугу менен кетириш керек. Анткени деген тазаланабыз деп 30 жылдан бери тазаланбай жатабыз. Бул системаны түпкү мындай коррупцияны жоготом десеңиздер, полностью кетиш керек. Анткени мамлекеттик кызматка келген, чоң кызматта иштеген адам, кыргыздардын менталитети ошондой экен да. Жаман сөз болсо тарынбагыла да. Жакында туугандарына шарт түзүп берет. Туугандары ошол коррупциянын аркасы менен жыргайт экен. Ошон үчүн буну көзөмөлгө алып туруп, аягына чейин чыгарыңыз деп ойлойм да. Это нам надо. Андан тышкары менде мындай суроо да. Дача взятки бар, вымогательство взятки бар. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө көптөгөн биздин ишкерлер иш козголуп атат, ар кандай маселелер болуп атат. Бирок деген алардан ошол каражаттарды вымогать эткен адамдар бар да. Так. Он же ни один предприниматель добровольно не пойдет предлагать деньги. Менин башыман өткөндө окуя болгон ошол. Бул 2014-жылы антимонополия кызматынын жетекчиси, ал биздин белгилүү саясатчыбыздын атасы болчу. $6.000 вымогать этип, аягында Финпол балдарына кайрылгам да. Алар айтты: или вы напишите заявление, или он вас посадит. И вот көпчүлүк бизнесмен аргасыз ошондой кызматкерлер вымогать эткен үчүн барып беришет. Эми мындай деңиз, биз аны частный случай деп биз айта албайбыз, бирок мондай биз эгерде мамлекеттик кызматкерлерди ошол жана сиз айткан вымогательство, взятка менен кармай турган болсок, так, жөнөкөй ишкерлерди кармагандан көрө биз ошого мындай, мен айтканда, мен өзүм жеке кубанам да. Чын айтайын, мен кубанам. Жөнөкөй ишкерлерге тийбей, мамлекеттин ичиндеги взяточниктерди, мамлекеттин ичиндеги дача, передача, вымогательство, взяткалардын бардыгын мамлекеттик орган адамдарын тазалашыбыз керек да. Ал эми жөнөкөй ишкерлер, сиз айткандай, кимдир бирөөсү вынужденный берип калат, кимдир бирөөсү заставить этишет. Заставить этишет. Да, аны өзү добровольный бергендер өтө эле аз. Сиз айтканыңыз туура. Андан тышкары мен ойлойм, УКМКнын арасында деле бүт эле кызматкерлердин арасында 100% сизде кепилдик бере албайсыз да. Никто у нас не вымогает деп ГКМБ. Правильно? Вы 100% гарантии не то, что там 100%. У нас тоже есть коррупционеры. Среди ГКМБшников тоже имеются коррупционеры. Я это открыто вам признаю. А так? Вот если ошондой мы уже привлекаем уже несколько сотрудников за этот год, за прошлый год. У меня сейчас статистики нет, но ежегодно мы привлекаем своих сотрудников. А то, что там увольняем или там отправляем там отставку, то есть распоряжение, их сотни. Ежедневно это идет работа. Алардын арасында деле көнүп калгандары, эми ГКМБшниктер билесиздер, алар бир жумушка киргенден кийин 2 жыл, 3 жылда жумуштан чыгып кетпейт. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер бар. Так? Ушул бийлик төрөлгөндө, то есть жаңы независимость алганыбыздан баштап бүгүнкү күнчө иштегендер бар. То есть бардык бийлик менен иштеп келгендер бар. Ошолорду некоторые, как говорится, поддаются как бы перевоспитанию, а некоторые нет. Кто привык делать коррупцию, он до сих пор и делает. Поэтому я к ним отношусь очень отрицательно. УКМКда ошондой кызматкерлер болсо, жарандар эмне кылсын ишкерлер? Бүгүнкү күндө ошондой учурлар боюнча мага да жетип атат маалымат да. УКМК 100% тазаланганда, анда мамлекетте 100% тазаланып бүтөт да. Ушундай болот да. Ошондой адамдар болсо, ишкерлер кандай кылсын? Кимге арыздансын? Сизге келишsin? Мага кайрылсын, сөзсүз түрдө. Мен азыр карабаймын. Мен жанагы мамлекет кызмат иштейби, чоң кызматта, кичине кызматта өзүңүз көрүп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыр жаман көргөнү, кайсы эле мамлекеттик органдын баары жаман көрөт меничи. Азыр ушул кызматтан иштеп азыр келатып, бир туугандардан дагы, достордон, тууган уруктан, бала чака, жанагы жакындардан баарынан мындай айтканда алыстап кеттим. Азыр мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч ким менен бир жака барбайм, эч ким менен отурбаймын. Только ушу ишти гана кыламын. Анан кийин азыр көптөрү күтүп жүрүшөт.
эртең сен да жумушуң бүтөр депчи. Үчүн ошондуктан биз айтайын дегеним УКМКнын арасы дагы ошондой. Бизде деле көптөгөн жанагы туура эмес иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларды привлекать этип атамын. Мына военный прокуратурага берип атабыз. Камалгандары бар. Бүгүнкү күндө камалып отургандары дагы бар. Жумуштан кетиргендерим уйма, например. Тазалайсыз. Тазалаганга мен милдеттүүмүн. Это моя прямая обязанность.